Кыргызстан көп улут өкүлдөрүнүн дини, маданияты жана жашоого болгон көз карашы ар башка адамдардын мекени. Баарыбызды татыктуу жана бактылуу жашоо болгон умтулуубуз бириктирип турат. Тилекке каршы, бүгүнкү күндө мамлекеттин социалдык жоопкерчилиги купулга толоорлук эмес. Өлкөбүздө көйгөйлөр көп. Айрым аткаминерлер акыйкаттык үчүн күрөшпөйт, элдин кызыкчылыгын коргобойт жана алардын өтүнүчтөрүн укпайт. Ошондуктан бул абалды жакшыртып, бийлик менен элдин ортосундагы ажырымды бириктиргим келет. Мен үчүн башкы орунда жарандарыбыз жана алардын бакубат турмушу турат. Мекендештерибиздин жашоосун, эмгек шарттарын жакшыртууга, эс алууга жана пенсиялык камсыздоого мүмкүндүк берген мамлекеттик долбоорлор талап кылынууда. Менин максатым мыйзамдуу жолдор менен салттуу баалуулуктарды сактоо жана алар аркылуу социалдык адилеттүү жаңы коомду түзүү. Менин да өз өлкөмдүн алдында жоопкерчилигим бар. Алсак, жарандарыбыздын бакубат жашоо турмушуна шарт түзүп, элдин аманаттарын аткаруу. Эл бийликтен ишке ашпаган нерселерди эч качан талап кылбайт. Негизгиси жарандарыбыз коопсуз, эркин, акысыз билим алуу, дарылануу жана жогорку айлык акысы бар жумушка орношуу укугуна ээ болушу керек. Бирок мамлекет өз жарандарыбызга жогоркудагыдай шарт түзүп, элдин мүдөөсүн аткарууга дарманы жетпей келет. Эл өкүлү элдин жаркын келечеги үчүн аракет кылып, ондогон жылдарга алдын ала ойлонуп, жарандарыбыздын турмушун оңдоого аракет кылышы кажет. Мен жогорудагы сапаттарга ээ болууга умтуламын. Депутат катары эң башкы ишим социалдык чөйрөдөгү маселелерди чечүүдөн башталат. Ошондуктан төмөндөгү социалдык маанилүү мыйзамдарды кабыл алуунун убактысы бышып жетилди деп эсептеймин. Билим алууга жана ден соолукту чыңдоого кетүүчү чыгымдарды мамлекет тарабынан субсидиялоо, пенсияны инфляцияга шайкеш келтирүү. Эгерде жарандардын чыгашасы суммардык кирешесинен 15%-нан ашса, дары-дармек сатып алуусуна кеткен чыгымдарын мамлекет кошо каржылашы керек деген норма киргизүү. Бул биринчи кезекте пенсионерлер жана жарандардын социалдык жактан корголбогон категориялары үчүн болушу керек. Ар бир аймактагы жана муниципалитеттеги конуштарды жана көп патирлүү кичи райондорду реконструкция кылуу. Пандемия медицина тармагы түп тамырынан реформага муктаж экенин көрсөттү. Бизде дагы деле кызмат көрсөтүүнүн сапаты төмөн. Дарылоо мекемелеринде жабдуулар менен квалификациялуу адистер жетишсиз. Ооруканалар менен эмканалар көп жылдардан бери оңдоодон өткөн эмес. Саламаттыкты сактоо тармагына жасалган мамлекеттик саясатты түп тамырынан өзгөртүү керек. Жаш адистерди аймактарга бекитүү программасын түзүү жана бюджет кодексине медициналык кызматкерлердин айлык акысын аймактарды өнүктүрүү фонддорунан кошо каржылоо системасын бекитүү. Медицина кызматкерлеринин эмгек акысын бирдей төлөө системасынан баш тартып, сапат жана пациенттердин саны үчүн коэффициенттерди жогорулатууну киргизүү зарыл. Мамлекеттик жеке өнөктөштүктүн негизинде медициналык мекемелерди санариптештирүү боюнча программаны киргизүү. Саламаттык сактоо системасында мамлекеттик сатып алуу жаатында конкурстук процедураларды өткөрүү эрежелерин өзгөртүү. Жарандардын саламаттыгы үчүн үнөмдөө туура эмес. Билимдүү адамдардын санын көбөйтүү менен гана өлкөбүздү социалдык, экономикалык жана маданий жактан жаңы деңгээлге чыгара алабыз. Бирок коомдун пайдалуу жана демилгелүү мүчөсү болгон инсан өсүп жетилиши үчүн алгач аны тарбиялоо, билим берүү керек. Заманбап даярдыктын критерийлерине шайкеш кылып, мектеп мугалимдеринин квалификациясын реалдуу жогорулатуу боюнча программаны иштеп чыгып, ишке киргизүү керек. Билим берүү мекемелерин камсыз кылуу системасын киши башына жараша каржылай турган кылып өзгөртүү. Ошону менен катар айылдык мектептер үчүн да бирдиктүү минималдуу өлчөмдү сактоо. Башталгыч класстардын окуучулары үчүн мектеп, үй, транспорттук каттаманы уюштуруу. Маданият министрлигинин программасына формалдуу эмес чыгармачыл жаштар коллективдерине жана студенттик билим берүүгө реалдуу каржылык колдоо көрсөтүү камтылган программасын киргизүү. Балдарыбыз билим алып чоңойгон соң, көбүнчө окуу же иштөө үчүн убактылуу чет өлкөлөргө кетишип, ал жакта жашап калышууда. Муну менен биз өлкөбүз үчүн эң чоң, маанилүү болгон адам капиталынан ажырап жатабыз. Себеби жаштар өнүгүү мүмкүнчүлүгү аз өлкөдө жашагысы келбейт. Ал тургай, ийгиликтүү, таланттуу, билимдүү жана демилгелүү жаштарыбызда Кыргызстанда көйгөйлөргө туш болушат. Мамлекет жаштарга кесиптик
жана социалдык жактан өсүшү үчүн алгачкы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүүгө милдеттүү. Башкысы, өлкөбүздүн келечеги алардан көз каранды экенин, өлкөнүн өнүгүшү алардын катышуусунда гана мүмкүн экенин жаштарга түшүндүрө алышыбыз керек. Билим берүүдөгү мамлекеттик контракттын программасын кеңейтүү, окуу жайды аяктаган адамга татыктуу маяналуу жумуш жана квалификациясын жогорулатууга мүмкүнчүлүк түзүп берүү. Бюджеттик мекемелерде саламаттык сактоо жана билим берүү тармагында иштеген жаш адистерди мамлекет бекер турак жай менен камсыздоо программасын көзөмөлгө алуу. Ишкерликти колдоо зарылдыгы көп жылдардан бери эле айтылып келе жатат. Тилекке каршы, иш жүзүндө ишкерлерге көптөгөн тоскоолдуктар жаралат. Алсак, жаңы иш баштагандарга насыя алуу жолдору татаал. Ишкерлерди колдоо боюнча реалдуу мамлекеттик рычагтардын жоктугу жана башка оорчулуктардын айынан кичи бизнес соода жагынан гана басым жасоодо. Мамлекет тарабынан жаш ишкерлерге төмөнкүдөй каржылык жардам көрсөтүү программасын ишке ашыруу. Бул бизнести уюштуруу жана жүргүзүү үчүн кредиттер боюнча пайыздык чендерди субсидиялоо, инновациялык жана өнөр жай долбоорлору үчүн 2 жылга салыктык каникулдар, иш жүзүндө адистердин колдоосу менен IT технологиялар чөйрөсүндөгү жаш ишкерлер жардам ала турган бизнес акселераторлорду түзүү. Урматтуу шайлоочулар, 27 февралда 1 май шайлоо округу боюнча Жогорку кеңештин депутаттыгына шайлоо өтөт. Анын жыйынтыгы шаар үчүн, өлкө үчүн жана ар бир жаран үчүн өтө маанилүү. Өлкөбүз өнүгүү жолуна түшөбү же дагы деле жакшы жашоону күтүү уланабы, бул сиздин добушуңуздан көз каранды. Сиз тандаган депутат парламентте элдин таламын талашып, акыйкаттык үчүн күрөшүп, тартипти талап кылабы же жокпу? Ойлонуңуз. Мен күнүнө жарандарыбыздан көптөгөн сунуштарды алуудамын. Программамда саламаттыкты сактоо, билим берүү, маданият, коопсуздук, жайлуулук, маяна жана пенсияны калыптандыруудагы көйгөйлөрдү чечүү боюнча сунуштар камтылган. Чынында, бул парламенттеги жакынкы жылдар ичиндеги менин ишке ашырчу аракеттеримдин планы. Сиздер менен жолуккан сайын ал пландарым дагы толукталууда. Ар бириңиздерден өз тандооңуздарды туура жасап, мени колдоп бериңиздерди суранам. Биргеликте гана биз Кыргызстаныбыздын гүлдөп, өнүгүшүнө жете алабыз.